Саламатсызбы урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биз Zoom тиркемеси аркылуу Кыргызстандагы ыктыярчылардын коопсуздугу деген теманы талкууламакчыбыз. Биздин талкууга Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү, кадрлар бөлүмү боюнча башкы адис Айгүл Бообекова, Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Элира Турдубаева, ошондой эле Түркиядагы Сакария университетинде саясаттануу бөлүмүндө окуп жаткан студент Айбек Теңизбаев жана азыр Ысык көлдө ыктыярчы болуп жүргөн Перизат Мухамбетова катышууда. Баардык катышуучуларга саламатсыздарбы демекчимин. Биздин талкууга катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Менин биринчи суроом Айгүл айым сизге болмокчу. Мынакей коронавирус пандемиясы башталгандан бери эле Кыргызстанда ыктыярчылар, айрыкча Саламаттык сактоо министрлигине жардам бергендер аябай көп болуп жатат да. Алардын ишин координациялоо боюнча эмнелер, кандайдыр бир эрежелер иштелип чыкты беле Айгүл айым? Азыр деги эле канча ыктыярчы сиздерге жардам берип жатат? Саламатсыздар, урматтуу радиолучулар. Март айынан баштап Саламаттык сактоо министрлиги медициналык кызматкерлер боюнча база данных деп айтсак болот, түзүп, ошол жерге медициналык кызматкерлерди киргизгенбиз. Андан кийин ал боюнча эң биринчи максат бул окутуу болчу. Аларды предварительно окутуп туруп, анан кийин по мере необходимости ар бир медициналык мекемеге жиберүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө андан тышкары биз буларды кыскача обследование өткөрүп атабыз. Өздөрүнүн баягы ден соолугу боюнча корутундуну алып туруп, колдоруна ошонун негизинде булар жумушка кирип атат. Анткени эң биринчи баягы марттан баштап бул иштеп аткан медициналык кызматкерлер боюнча. Анан бүгүнкү күндө эми өзүңөр билип атасыңар, кырдаалга жараша, кырдаал учурга жараша баягы медициналык образованиясы бар, бирок көп учурда булар баягы кесиптик жумушу менен баягы иш алып барбай, башка жумуштар менен деле иштеп келген негиздер немелер, баягы эң биринчи баягы негизги окутуулар бул, конечно же, баягы инфекциялык контролдоо боюнча. Андан тышкары жанагы ар бир медициналык кызматкер өзүн коргоо боюнча баягы алдын алуу иштери боюнча окутууларды эң биринчи окутуп, андан тышкары уже баягы диагностикалык, дарылоо боюнча сабактарды онлайн түрүндө окуп жатышат. Элир айым, мынакей акыркы күндөрү ыктыярчылардын аябай чоң армиясы бизде пайда болду да. Булардын баардыгы ушул жогорку окуу жайында окуган студенттер болуп жатат. Сиз эми эл аралык эрежелерди, мыйзамдарды жакшы билесиз да, Элир айым. Негизи эле силердин университетте же болбосо ушул жалпы эле чыгып аткан студенттерге кандайдыр бир көрсөтмө, мамлекет тарабынан кандайдыр бир кепилдик болушу керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Себеби мына кечээ эле Адинай Мырзабекова деген кызыбыздан айрылып калдык. Бул дагы чоң трагедия болуп жатат ошол эле ыктыярчылардын арасындачы, студент эмес беле ал эле. Бүгүнкү күндө биздин медициналык кызматкерлер деле ооруп жаткан белгилүү баарыбызга эле. Анан ошондуктан биз бүгүнкү күндө баягы медициналык окуу жайлардын баягы предпоследний курстагы студенттерин да бул ишке тартып атабыз. Ошондуктан бул боюнча ар бир мына Саламаттык сактоо министрлигинен булар ыктыярчылар боюнча тизме түзүлөт. Булар бөлүштүрүлөт ар бир жанагы стационар же саламаттык сактоо уюмуна. Ошонун негизинде ар бир ошол ыктыярчы менен баягы келишим түзүлөт. Ошол келишимдин негизинде булар баягы оплатасы боюнча, анан баягы силер айтып кеткен баягы случай заражения или ошолордун баардыгын ошол жактан каралганы бүгүнкү күндө ошо саламаттык сактоо тармагынан бекитилген. Ошо айтып берсеңиз, негизи эле ошо кандайдыр бир нормалар болушу керекпи студентти ушундай жолго салаардын алдындачы? Окуу жай балким жоопкерчилигин алыш керекпи?
Ооба, албетте эрежелер болуш керек. Аларды атайын окуудан өткөрүш керек. Негизи эле бул студенттерди ушу согуш майданында биринчи жаш солдаттарды астыга салып коюшат эмеспи? Ошондой болуп атат да, бизде дагы жаштарды астыга салып коюп атышат фронтко. Мындай биринчи рядка коюпчу. Андай болбош керек. Алар биздин келечегибиз. Аларды мындай красный зона деп кызыл зонага жибербеш керек. Алар деген тажрыйбасын баштай элек, врачтык, доктурлук тажрыйбасын. Ал жакта эрежелерди көп билбейт, кандай кризис учурунда эмне кылыш керек, аларды дагы билбейт. Алар баштай элек да врач болуп иштепчи. Бизде аларды ошо биринчи рядка коюп атат да, эми бул деген абдан чоң жоопкерчиликсиз. Ошол эле окуу жайдын жетекчилиги биринчи убакта жоопкерчиликсиз мамиле кылып атат. Экинчиден ата энелер жибербеш керек балдарын, кыздарын. Алар эми волонтер болуп, баары тиги ырчы волонтер болуптур, тиги модель волонтер болуптур деп эле ошого күйүлөнүп эле биз дагы бололу деп өзүн баатыр сезем деп эле ушинтип чыгып алышты да. Мындай анын канчалык серьезный, канчалык ушундай өлүмгө чейин алып келген натыйжасы бар экенин билбей туруп, түшүнбөй туруп, эч кандай мындай красный эмес, даже зеленый зонада иштебей туруп чыгып алып атат. Буларды атайын окуудан өткөрүп, атайын аларга эрежелерди үйрөтүп, анан койгондо да андай красный зонага койбой, мындай оңой эле мындай өтө көп риск жок, тобокелчилик жок жерлерге коюш керек да. Анан бул акыркы курс болгону менен баары бир алар баштай элек да иштепчи, врач эме медсестра болуп деле иштеп баштай элек. Ошон үчүн буларды чыгарбаш керек. Бул жетекчилик ойлонуш керек. Биринчи өзүнүн болгон ресурстарын колдонуп, андан кийин эч ким калбаганда анан жаштарга чыгыш керек да. Бизде биринчи убакта эле жаштарды чыгарып алдык. Айбек, мен сизге суроом, сиз мындан 2-3 күн мурда Facebook'ка пост жаздыңыз эле да, деги эле башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында мындай бир ыктыярчылардын чыгып ошол мамлекеттин функциясын аткаруусу өзү туура эмес депчи. Ошол эле коңшу Казакстанды деле алып карасак, Орусияны алып карасак деле бир биздикиндей баягы элдин түрө жапырт көтөрүлүп ошол вируска каршы күрөшкөн учурларын байкай албай жатабыз да. Түркияда сиз окуп жаткан ошол Газиантепте чын эле студенттер ушинтип же болбосо жаштар уюшуп алып вируска каршы күрөшөбүз деп чыгышты беле? Чыкпаса себеби эмнеде болду? Айбек мырза. Саламатсыздарбы? Биринчиден, жалпы бул илдеттин себебинен көз жумган дүйнө жүзүндө адамдарды жана кыргыз жарандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам, жакындарына. Экинчиден, ар бир мамлекеттин өзүнүн функциясы болот. Бул ички жана сырткы. Ички функция бул мамлекеттин ичинде жүргүзүлгөн саясаты, алардын бири социалдык саясат болуп саналат. Социалдык саясатта мамлекет элдин саламаттыгын камсыздаш керек. Бул анын милдети, түздөн-түз милдети. Эми тилекке каршы Кыргызстанда ал милдетти түздөн-түз аткара албай, алсыз болуп жатканын көрүп жатабыз. Мамлекеттик институттар, саламаттык сактоо системасы кризиске учураганын көрүп жатабыз. Бул кризис, бул апат ошону көрсөттү. Эми Түркия боюнча сөз кылсак, Түркияда мамлекет биринчиден күчтүү. Түркияда мамлекет элди ыктыярчы катары албастан өзү ошол апат менен күрөшүүдө. Жаштар, 2 жылдан бери мен Түркиядамын. Жаштар дагы бул илдет менен күрөшүүдө көп чакырылбай эле. Андан тышкары, негизи биздин жаштардын өзүнчө бир маданияты, ички бир көз карашы калыптанып да, бул жылдардын ичиндечи. Ушу мамлекет оор абалга түшкөндө мен жардам берейин, менин колуман келген мүмкүнчүлүктү берейин дегенчи, жанакы Джон Кеннединин сөзү бар го, өлкө силерге эмне кылды эмес, мен өлкөгө эмне кылдым деген суроону бергиле дегенчи. Мына ушул биздин жаштарга тийиштүү экен да, азыр Кыргызстанда. Эми бул жерде жогоруда жакшы бир ойду айтып кетишти. Жаштарды ыктыярчы катары алгандан кийин аларды бир рискке атпаган,
тобокелчилик жок бир жерге алуу керек дегенчи. Мен толугу менен кошулам. Бул жерде ошол жаштардын күчүн дагы алуу керек сөзсүз түрдө. Анткени аны албасак, биз азыр дагы оор бир абалга, оор кырдаалга туш болушубуз ыктымал. Ошол себептен аларды алгандан кийин дагы жашоосуна бир риск келбеген жерге коюп, ошол мүмкүнчүлүгүн алуу керек деген мен ойдомун. Казакстан, Россия боюнча да туура айтып кеттиңиз. Чындыгында Кыргызстандагыдай элдин мобилизациясы көрүнбөй эле. Кыргызстандагы мобилизацияны мисалы башка ошол мамлекеттеги элдер көрүп алып, өзүнчө бир суктануу менен карап жатышат Кыргызстанда. Анткени эл жарандар мамлекеттин функциясын өз колуна өздөрү алып, өздөрү уюшуп, ошол функцияны аткара баштады да. Өздөрү бир топ түзүп атат, өздөрү чет өлкөдөн жанагы аппараттарды алып атышат, дары дармектерди алып атат, ар бири өзүнүн региондоруна жардам берип атат. Бул эң мыкты көрүнүш. Ошол эле учурда бир трагедия. Анткени тилекке каршы мамлекет өзүнүн функциясын аткарбагандыгын көрсөтүп койду Кыргызстандачы. Эми бул абал бизди чоң бир анализ кылууга түртүп жатат Кыргызстанда. Ушул мамлекеттин бийликке келген адамдардын сапаты боюнча, негизде мамлекеттин функциясын аткарышы боюнча чоң анализ кылууга түртүп жатат да биздичи. Бул пандемия бүткөндөн кийин ошонун баардыгын жакшылап анализ кылып, ошонун баардыгын ойлонуп, анан өзүбүзгө бир чоң суроо коюп, жана ошо бийликтеги адамдар менен, негизде мамлекет менен кайрадан сүйлөшүүлөрдү, кайрадан бир келишимдерди, коомдук келишим деп коет го. Ошолорду кайрадан карап чыгуу керек деген мен ойго келип жатам. Түшүнүктүү. Рахмат, Перизат. Сиз азыр ошол кан күйгөн, кадимкидей баягы медиктер согушуп аткан деп коелу, мындай образдуу айтканда, ошол жерде өз эркиңиз менен барып, элге жардам берип жүрөсүз, Перизат. Анан, мисалы жогоруда айтылгандарга сиз кошулат белеңиз? Сизди эгерде бирөөлөр жок, бул эрежеге туура келбейт, сен ыктыярчы болбо, үйдө отур десе, сиз макул болот белеңиз азыркыдай шартта өзүңүздүн коопсуздугуңузду эмнеге биринчи орунга койбой жатасыз? Баарыңарга саламатсыңарбы? Биякта бир тактап кетчү нерсе. Ооба, мен азыркы учурда көлдөмүн, бирок буга чейин жардам берип иштеп келе жаткан бул өзүмдүн жумушум болду. Сот сферада иштейбиз да, бир ошол менен башталгандан бери бул ошо гуманитардык жардам көрсөтүп, журналисттерге чыгып, бул күнү түнү иштеп жаттык да. Ошо коронавирус, ошо карантин жарыялаган менен эртеси эле ыктыярчылардын өзүнүн бир демилгеси түзүлдү да. Анткени бул мамлекет дагы бул өзү билди да, адамды бул ошо адамдык ресурс бул күрөшүү, оору менен күрөшүүгө бул жетпейт экенин, биякта бул экинчи тараптан да бул ыктыярчылардын жардамы керек экенин билишип, ошо дароо эле ыктыярчылардын тобу түзүлдү. Менин таң калган нерсем ошо башталгандан эртеси эле чалуулар келе баштады. Биз ыктыярчы болот элек, менин машинам бар, эмне жардам берсем баардыгына даярмын дегенчи. Бул өйдө жакта айтпады, Айбек мырза айтып кетпеди, бул ошо негизи эле кыргыз элине бул аң сезими, ошо жаштардын аң сезими калыптаныптыр да. Кайсы бир кыйын учур болбосун, бул мамлекет бул жалгыз көтөрүп кете албайт. Буга да бул экинчи тарап керек экенинчи. Бул ошо экинчи тарап, бул ошо ыктыярчылар, биздин волонтерлор болуп эсептелет да. Эми бүгүнкү күндөгү бул өйдө жакта да эже айтып кетти, Айгүл эже, ата-энелери да биякта да бул ата-энелер дагы жибербеш керек депчи. Эми биякта кандай десем, бул ар ким жакшы сөз бар го, бул ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уул чагылганга дейт да. Эми билбейм, бул баарыбызга ушундай бир сөздөр, бул патриоттук сезим, бул ата бабаларыбыздан бери бул калыптанган нерсеби? Ата-эне айтса дагы, бир тууган айтса дагы, бул менин милдетим, бул ошентип кантип жаныбыздагы, жоксо кошуна айылдан, жоксо жаныбыздагы аймактардан эл кыйналып атканда биз кантип үйдө жатып алабыз деген бир маселе туулат да. Андан көрө бир ошого барып бир гуманитардык жардам көрсөтсөм дагы, же болбосо бир кайсы бир адамга жардам берсем да бир пайдам тийсин дегенчи. Бүгүнкү күндө дагы бул азыркы учурда көлдө дагы бул көп ыктыярчылар түзүлүп атат. Анткени
ошол эле губернатор, ошол эле аким, ошол эле айыл өкмөттөр ошол ыктыярчыларды колдоп, ошо келгиле деп, алар наоборотунан ыктыярчыларды бир чакырып атышат да, чогуу биргеликте иштейли депчи, силердин жардамыңарсыз биякта биз жеңе албайбыз деген дагы бир ураандар келип атат. Силердин коопсуздугуңарга кандай кепилдик берип атышат ошол эле чакырган тарап? Ошол коопсуздук маселеси болуп атат да, бул Кыргызстанда буга негизи волонтер ыктыярчы биздин өлкөдө бул акыркы 5-10 жылда бир жакшы бир өзү бир статусу жок деп эле айтсак болот эле да. Бул башка салыштырмалуу башка өлкөлөргө карагандачы. Ошо бул бул коопсуздук маселеси болуп атат. Эми коопсуздук ошо өкмөт тараптан деле, мамлекет тараптан жакшы эле жардам берип атат. Бирок бул менен калып калбаш керек. Мен сунушта айтып элем, ошо мамлекет тараптан бир официалдуу бир ошо волонтерлордун бир положениябы же болбосо жанакындай бир конвенция, ошондой бир официалдуу документ алынса, ошо волонтерлордун ыктыярчылардын укугун коргогон. Ошондо бул өзүнүн ошо ыктыярчылардын армиясы дагы бир өтө бир күчтүү, өтө бир салмактуу бир уюм болмок деп эсептейт элем да. Акыркы болуп жаткан окуялар өтө бул өкүнүчтүү, өтө бир билбейм, баягы мындан кийин ошо бардык ата-энелер, эми жакындары эми айтып башташат да, болду чыкпай эле кой, болду ыктыярчы болбой эле кой депчи. Мага деле ошондой сөздөр келди. Биякта жүргөндө мындай жакын өлүп атса, сен өзүңдүн жаныңа карабайсыңбы, сен бирдеме болуп кетсең биз жакындар депчи. Алар өзүлөрүн ойлоп атышат да. Биякта дагы бир эки тарап болуп атат да. Эми Түшүнүктүү. Айгүл айым, мынакей сиздер чет өлкөдөгү иштеп жүргөн дарыгерлерге дагы ыктыярдуу түрдө келип иштеп бергиле деп чакырыктарды жасадыңыздар, алар дагы келип атышат. Анан алардын ошол аларды тосуп албай, алардын баягы коопсуздугу каралбай калды деген да сөздөр айтылып жатат. Эмнеге ошол келип жаткан же болбосо кошулуп жаткан дарыгерлердин коопсуздук маселеси мындай көңүл жаздымда калып жатат? Ошол эле студенттердин же болбосо мамлекеттин же министрликтин балким алы жетпей жатабы мынча көп ыктыярчыны башкаргангачы? Эми мен биринчиден саламаттык сактоо тармагынан чоң ыраазычылык айтып кетет элем. Биздин мекендештерге баягы ар кайсы Россиянын шаарларынан топтолуп баягы өзүнүн өлкөсү ушундай баягы кырдаалга келген баягы убагында аларды же тосуп албай, же жайгаштыра албай калганга баягы өзүмдүн атыман да саламаттык сактоо тармагында да кечирим сурап кетем. Эми ал бир техникалык кээ бир кезде ошондой бир проблемалар болду да. Анан бүгүнкү күндө баягы ошол медициналык кызматкерлердин баарын топтоп, ар бир баягы мекемеге жайгаштырып, питаниясын, проживаниясын, баягы медикалык жабдыктар менен, медициналык баягы дары-дармектер менен обеспечение жагынан саламаттык сактоо аябай көп жумуштарды бүгүнкү күндө алып келатат. Андан тышкары чоң ыраазычылык билдирип кетет элем баягы биздин бүгүнкү күндө жарандарыбыз баягы патриотический немелерин бийик көтөрүп туруп бизге аябай көп жардам берип атат. Баягы медициналык жабдуулар жактан да, медициналык дары-дармектерден да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө аябай чоң өзүбүз баягы ответственностьти сезип атабыз, билип атабыз. Эми мен жана айтып кеттим, биздин да медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө көбү ооруп атат. Большой процент биздин медициналык кызматкерлер өзүңөр билесиңер, айыл жергесинде это вообще биздин пенсионного возраста, группа риска деп коебуз. Аларды бүгүнкү күндө жумушка чыгаргандан да баягы кооптонуп атабыз да. Анан ошондуктан биздин баягы жаш биздин келечегибиз деп айтып кетсем де болот. Биздин жана медициналык студенттерибиз последний курсы. Ошолорго чоң рахмат айтып, андан тышкары максималдуу түрдө колдон келгенче окутуусу жагынан да аракеттерди жасап атабыз. Бүгүнкү күндө мынтип окутканга да возможность только онлайн обучение болот.
Андан тышкары өздөрүнүн дагы ар бир киши өзүнүн коопсуздугун да сакташ керек. Бизде утвержденный стандарттары бар, баягы СИЗ менен обеспечениясы бар. Эми ошонун баарын колдонуп, баягы иштеп кеткенге бүгүнкү күндө условияны түзгөнгө биз аракеттенип атабыз. Андан ошону менен баягы бүгүнкү күндө ушул коронавирус эпидемиясына канча бир элдин ушунчалык баягы патриотический чувстволору бийик деңгээлде болуп жардам көрсөткөндөрүнө да ушул пользуясь случаем чоң рахмат айтып кетет элем да. И жанагы баягы биздин жарандар, биздин баягы студент кызыбыз, андан тышкары деги эле вообще Кыргызстандагы жарандар баягы каза болгон ошолордун туугандарына да көңүл айтып кетет элем. Анан эми бүгүнкү күндө биздин баягы бардык тараптан кеткен усилияларыбызды бириктирип иштеп бүгүнкү күндө ушул эпидемиядан аман эсен чыкканыбызга баягы ар бирибиз колдон келишинче салымыбызды кошсок деп баарыбызга айтып кетет элем. Элнир айым, кайра эле ошол эреже мыйзамдуулук жагына келсек да, сиз эми бул жаатта жакшы билесиз да. Мисалы үчүн ушул пандемия учурундагы ыктыярчылардын коопсуздугун мындай бир камсыз кыла турган кандайдыр бир документ иштелип чыгышы керек деп ойлойсузбу азыр тез аранын ичиндечи? Элнир айым, ошол эле университеттердин ректорлору чогулабы же балким окуу жайлардын жетекчилери чогулабы, биригип ошол баары бир студенттер каалабаса деле, ата энеси жиберсе жибербесе деле баары бир үйдө токтобой чыгып атышпайбы, алардын патриоттуулук сезими ойгонупчу. Андан эми ушуну баягы чукул арада мындай жолдо мындай көргөзмө бере турган кандайдыр бир эреже, орток эреже иштеп чыгышы керекпи? Себеби эми мамлекет деле баары бир алардын кокусу өлүп калса, эч кандай аркасынан баягы камсыздоо кепилдиги жок да азыр. Албетте, мына башка өлкөлөрдү көрүп атабыз, ар бир сектор үчүн бир эле саламаттыкты сактоо эмес, башка бардык кызмат көрсөтүү секторлору, бардык мекеме, уюмдар, керек болсо завод, фабрикалар бардыгы үчүн ушундай эрежелерди, протоколдорду, атайын мыйзамдарды иштеп чыгышты. Списоктарын көрүп атабыз, аябай бат тез аранын ичинде сонун эрежелерди иштеп чыгышты да. Ушу COVID-19 учурунда кантип өзүн алып жүрүш керек, ошол мыйзамдык базасын баарын иштеп чыгышты бат тез аранын ичинде. Бизде мен көргөн жокмун ошондой, мисалы COVID-19 учурунда кантип өзүн алып жүрүш керек, коопсуздук эрежелери, ошол эле ыктыярчылар тууралуу мыйзам деле жок да биздечи. Ошо мыйзамдык негизде бекитип, ошол коргоочу костюмдарды, коргоочу кийимдерди кантип колдонуш керек, анан ошо ыктыярчы болгондорду ыктыярчы кылып алып атканда алардын хронический болезньдери барбы, жокпу, ошону караш керек да. Баарын обследованиядан өткөрүп, анан мындай дени сак, таза, ушундай хронический оорулары жокторду алыш керек. Себеби бул коронавирус аябай хронический ооруларды козгойт да. Анан ошон үчүн бизде ушундай мыйзамдык коопсуздук эрежелери, мыйзамдык негиз иштелип чыккан жок. Ошону эмнеге иштеп чыкпай жатат, мен таң калып жатам да. Мисалы, мына парламент жолугуп, ошону эми чечиш керек болчу. Ар бир мекеменин деңгээлинде, улуттук деңгээлде ушул мыйзамдык базаны жана эрежелерди кабыл алыш керек болчу да, аны үйрөтүш керек болчу. Жумушчуларга баарына окуудан өткөрүп, кыскача онлайн болсо дагы ошо коопсуздук эрежелерин үйрөтүш керек болчу да. Студенттерге баарына ал болбой жатат. Ура деп эле чыгып кетип атышат. Мына өзүмдүн да сиңдим азыр 5-чи курста окуйт, медицина академиясында. Ал дагы азыр Гансиде жүрөт. Эмнеге баратасың десем, спасать жизни людей дейт. Адамдардын өмүрүн сакташым керек. Мен Гиппократтын антын бергем деп ал кетип атат да, күнүгө барып ошол жакта жашап атат. Үйгө келбейчи. Ошон үчүн биз дагы аябай ошо эрежелерди, окутууларды, обследованияларды кылып туруп, анан башташ керек, даярдап алыпчы. Мындай даярдыксыз эле чыгып кетип атат. Анан коргоочу костюмдарды да кантип колдонгонду билишпейт алар. Мисалы, аны бир колдонгондон кийин ыргытыш керек, алар жетпейт. Ошондуктан аларды дагы жакшылап үйрөтүш керек да. Айбек, сиз
ошол Кыргызстандагы студенттерге кандай кеңеш айтат элеңиз? Ошо аткан балдар, кыздаргачы эмнени талап кылгыла деп айтат элеңиз? Өзлөрүнүн коопсуздугунбу же мамлекеттин башкаруунун күчтүү болушунбу ушундай учурда, азыркыдай кыйын учурда? Чоң рахмат. Бул эми комплекстүү иш, комплекстүү көйгөй болуп жатат. Баардыгы бири-бирине байланышкан чындыгында. Азыркы учурда ыктыярчылар өзүнүн коопсуздугун талап кылышы керек, сөзсүз түрдө. Ошол башка бир талаптарды мамлекет камсыз кылып бериши керек. Ошол ден соолук тармагында бул өтө маанилүү. Алар өзүнүн жашоосун рискке атып жатат. Ошол эле учурда мамлекет аны түшүнүп, бийликтегилер аны түшүнүп, жашоосун, өмүрүн камсыз кылып бериш керек. Жап-жаш балдар тилекке каршы өтүп кетип жатат. Андан тилекке каршы азырчы. Андан тышкары бул негизи көйгөй эмнеден келип чыгып атат? Бул көйгөй мамлекеттик системадан келип чыгып жатат азыркы Кыргызстанда. Ошол себептен түпкү тамырына карасак, ошол жаштар бул пандемия бүткөндөн кийин үчүн ошол мамлекеттик системанын түзүлүшүнүн негизичи дагы жакшыртуу үчүн жумшаш керек деген ойдомун да. Баардыгы ошондон келип чыгып жатат азырчы. Мисалы, медикаменттин жетишсиздиги, аппараттардын жетишсиздиги, тилекке каршы бул саламаттык сактоо секторунда иштегендердин жетишсиздиги, ошо мамлекеттеги коррупциядан, мамлекеттик системадан, акча жетишсиздигинен келип чыгып жатат да. Ошол себептен ошол жагын өзгөртүүгө жумшаш керек деген ойдомун. Жаштар өзүнүн күчүн, өзүнүн оюн, өзүнүн энергиясын. Бул өтө маанилүү Кыргызстандын келечеги үчүн. Эгерде ошол мамлекеттик системаны жакшы бир деңгээлге алып келип алсак, мыкты иштешин камсыз кылсак, анда мындай апаттардан дагы ийгиликтүү чыгабыз деген ойдомун. Келечекке карашыбыз керек, өтө маанилүү бул. Элир айым, сизге кайтып келсем, Перизат байланышка чыкчакты. Биз билгенден Борбор Азиядагы Америка университетинде волонтерлук же болбосо ыктыярчылык деген өтө мындай чоң бир институт бар да. Анан силердин өзүңөрдүн ошол окуу жай азыркы болуп жаткан кырдаалда кандай аракеттерди кылды студенттердин коопсуздугу үчүн? Эмне кылышты? Бир үлгү боло турган бир модельдик мындай бир көрсөткүч жасай алыштыбы? Эмне жасашты алар? Бизде ушул жарандык катышуу борбору деген бар. Ал борбор ошо Америкадагы башка университетте ушундай борборлор менен кызматташып, ушундай онлайн окутууларды өткөрөт. Студенттер волонтер ыктыярчылык иш аракеттери үчүн атайын кредит алышат, мындай атайын баа коюлат, сабак катары берилет. Ошондуктан алар ар түрдүү программаларга, стипендияга катышканда дагы ошолоруна карайт да, резюмесине жазылат эмне иш кылгандары. Ошондуктан алар аябай аракет кылып көп катышат, буга чейин дагы көп катышып келишкен. Бирок бул пандемия учурунда биздин жетекчилик дагы эмне кылышын билбей калды. Чынын айтсамчы, мына бир эле кылган нерсеси ошо биздин мугалимдерди чалып кандайсыңар деп эле сурап койду. Эгер жардам керек болсо бизге айткыла деп ушундай звонить этип эле чалып телефонный звонок кылды. Башка эчтеке деле мындай болгон жок. Мисалы башка университеттер көрүп атабыз, аябай коомго жардам берип, керек болсо өзүнүн имаратын берип, атайын обсервацияга окутууларды өткөрүп, онлайн обученияларды өткөрүп, сотрудниктерин баарын, студенттерин үйрөтүп, ушундай окутууларды өткөрдү. Но тилекке каршы биздин жетекчилик бир аз өзүн жоготуп койду же эмне болду, эчтеке деле жасаган жок да. Башка университеттер деле ошондой. Себеби мындай күтүүсүздөн келип калдыбы, бирок марттан бери деле 6 ай өтүп атат, мына 4-5 ай. Ошо 4-5 айдын ичинде жасаса болмок. Бирок ошо звонить этип коюп эле тим болушту да. Студенттер үйүнө кетишкен баары өздөрүнүн. Бирок бизде медицина факультети жок. Бирок ошо студенттерге жөн эле звонить этип сурап койду да. Азыр ошо университеттин 20% ооруп атыптыр, студенттер, мугалимдер арасында. Бирок өтө серьезный ооругандар жок экен. Ошон үчүн кийинки күзгү семестрде онлайн окутууга өткөрдү. Бирок менин оюмча жетекчилик мындан да көп нерселерди жасаса болмок. Эл аралык университет болгондон кийин чет өлкөдөгү башка тажрыйбаларды алып келип, ал жактан врачтарды, доктурларды алып келип, ушундай консультацияларды өткөрсө болмок. Перизат, менин суроом сизге
Сиз ошол ыктыярчы болуп кетип атканда жогорудагы айта алайын, сизге деканатыңыз же болбосо ректорат же кураторуңуз кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү бердиби? Коопсуздугуңузду кепилдей турган, алдын ала турган бир мындай бир эрежелерди айттыбы? Бактыгүл Гүлжö, биякта бир туура эмес эмелер өтө да айтпадымбы, тактачуу нерсе депчи. Мен былтыр окууну бүткөм, мен азыркы учурда иштейм да, ошол эле социалдык өнүктүрүү башкармалыгында иштейм, мэрияда. Окууну бүткөм. Азыркы учурда кылып жүргөнүм бул эмгек өргүгө чыгып, анан көлгө келгендиктен биякта дагы өзүмдүн региондо эмгек өргүмдү жөн эле өткөрбөстөн бир кандайдыр Түшүнүктүү. Анда силерге ошол студенттер дагы ыктыярчы болуп келип атат да, аларга кандайдыр бир көрсөтмө берип атасыңарбы анда? Мисалы, алар деканатынан жолдону келип атабы же эмне? Бардыгы бүгүнкү күндө ошо көп эле ыктыярчылардын басымдуу бөлүгү бул ошол студенттер. Бирок өйдөдөгү жогорудагы Элвира айым айтып кетпедиби? Жетекчилик бул даяр эмес болуп калды да. Жетекчиликти өзүн жоготту, даяр эмес болуп калды. Буга чейин бул ошо ыктыярчыларды бир ошончолук бир деңгээлде бул баалабай келишкен. Өзүнүн бир официалдуу бир документи жок болгондуктан кийин мында деле бир өтө бир жоопкерчиликтүү маани менен мамиле кылышкан жок да. Ошол эле бир кандайдыр бир онлайн ошо башталгандан кийин силер жанакындай өзүлөрүнүн ооруган хронический болезнь деп коет, ошолорду текшерип, же болбосо ар кандай бир жол жоболорун үйрөтүп, эрежелерин сактагыла, сенин ата энең макулбу, макул эмеспи деп ата энесинен дагы бир туугандарынан дагы бул разрешение алса, бул кандайдыр бир жакшы болмок деген маселе да. Жоопкерчилик бияктан ошо деканат тараптан билим берүү системасы дагы бул бир аз алсыздыгын көрсөтүп койду. Мен ойлойм, бул ошол медицина же болбосо проректор болобу же ректор болобу эч кандайдыр бир өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүн жакшы көрсөтө алган жок деп айта алам да. Анткени көп эле студенттер ошо медицинанын, медакадемиянын студенттери болуп атат да. Анан бүгүнкү күндө да волонтер болуп чыгып жүргөндөр дагы ошол медицина колледждинби, ошол академиянын студенттери болуп атат. Ошол эле казылгондор дагы бул тилекке каршы ошолор болуп атат да. Бул дагы кандайдыр бир шала кылынан келип чыгып атат деп ойлойм да. Айбек, Кыргызстандын окуу системасында практика, анан стажировка деген бир мындай мажбурлап иштетүү ыкмасы бар да. Анан ошол медициналык академиянын студенттерин да айрымдары айтып атышат, биз 5-курс, 6-курс болгондуктан бизди мажбурлап эле ушинтип алып барып атат. Биз баягы кааласак, каалабасак деле экзаменге баа алыш үчүн анан тигил бул депчи. Түркиянын окуу системасында ушул сыяктуу мажбурлап иштетүү же болбосо мажбурлап ыктыярчы кылуу деген нерсе барбы? Түркияда андай жок. Биринчиден, студенттер өзүнүн укугун коргойт бул жакта, өзүнүн укугун так билет жаштар. Ошол себептен мамлекет же бийлик тараптан аларды мажбурлоого күчү жетпейт. Негизинде жаштар өздөрү бир нерсени түшүнөт экен бул жактачы, ошол мамлекеттин функциясы экендигин. Ошол мамлекет ошону аткарыш керек экендигин бул жакта түшүнүшөт. Бул мамлекеттин милдети. Мамлекет ошол үчүн бар. Эмне себептен мен ошону өзүмдүн өмүрүмдү тобокелге салып, ошону кылыш керекмин деген бир түшүнүк бар бул жакта. Жөнөкөй эле бир корону шыпырууга субботникке чыгара албайсың жаштарды бул жактачы. Аны дагы аткаруучу үчүн мамлекетте орган бар. Мамлекет ошону тазалаш керек. Муну мен эмнеге тазалайм? Ошону тазалаш үчүн мен акча берип атам, налог төлөп атам. Ошолорду мен камсыз кылып атам. Мен акчам үчүн ошолорду кылыш керек. Аны кылбай туруп, ал акчаны уурдап алып, анан кайра жаштарды колдонуу бул туура эмес деген негизи ушундай бир ойлорго келет да жаштарчы. Кыргызстанда ошондой болуш керек дейм. Жаштар өзүнүн укугун коргоп, сөзсүз түрдө азыр ыктыярчылардын укугун коргой турчу бир документ жок да. Ошону жогоруда ошол жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Ошону сөзсүз түрдө кабыл алуу керек. Анткени бул ыктыярчылык мындан ары да уланат. Келечекке да сөзсүз түрдө керек да. Азыр түшүнөм мен, ушундай бир оор абал болуп турат. Аны колго алууга дагы мүмкүнчүлүк барбы, жокпу, кызыктарбы мамлекет, аны өзүнүн башын таппай жатат азырчы. Бирок сөзсүз түрдө келечекке ошону кабыл алуу керек. Ыктыярчылык боюнчачы. Муну бир
укуктук рамкага алып келүү керек да. Жаштардын укугун коргой турчу сөз өтө маанилүү болот. Чоң рахмат Айбек. Урматтуу Азаттык үн көрөрманы жана угарманы, биз бүгүнкү талкууда ыктыярчылардын Кыргызстандагы азыркы пандемия маалындагы ыктыярчылардын коопсуздугун талкууладык. Ага Саламаттык сактоо министрлигинин кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси Айгүл Бообекова, Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Элира Турдубаева, Түркиядагы Сакария университетинде саясаттануу бөлүмүндө окуп жаткан кыргызстандык студент Айбек Теңизбаев жана ошондой эле Көлдө ыктыярчы болуп жүргөн Перзат Мухамбетова катышты. Сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуз. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым.